Биз бул жерге келдик, азыр бир үй бүлөгө үй тапшырганы келдик. Мына жашаткан үйүм ушул жер. Өзүм 4 балам бар, 2 кичине неберем бар. Ушу кайненем өткөндөн эле ошо абдан кыйналып калдым. Сиздерден апалардан суранам. Кыздарыңызды жалгыз таштабаңыздар. Мейли квартира, улуу квартиралап жүрсөңүздөр да менин тагдырыма туш келмейсиздер. Бизге ого бейди мата бейди биз. Мен ойлойм ушу эже эң тактыктуу кызу ушу үй бергенге ошо анар эже тартыштуу деп ойлойм да. Квартира экен эже бул жагы. Квартирага канча төлөйсүз эже? 10 000 төлөйм. Ошо эки кызын дагы бир зөкүр адамдар зороттоп кеткен экен. Ошол эки кыздын боюнда болуп, азыр ошо эки неберesi да бар. Кандай сезимдер болуп атат анар эже? Буга чейин үйүңүз болгонбу анар эже? Биринчи жолу, Кудай буйрса. Эко президент болот, Кудай буйрса, президент болот, да? Уже экиге чыгабыз. Экиге. Болчу. Бул 1 жаш 8 ай. Балдарын таштабай мына ушундай тагдыр менен күрөшүп аткан эже Алла ыраазы болсун. Сиздер ушул Батирде көп жашап, бактылуу жашап, ар дайым ушул жерден балдардын күлкүсү өчпөсүн. Сиздер ушул жерге киргениңиздерде буюрса биз ал жерде ремонтун кылып, баардык мебелдерин ал жерде жасап, сиздерге жашаганга ыңгайлуу кылып, сонун кылып бергенге аракет кылабыз. Аябай бүгүн ушундай күн башкача болуп атабыз. Аябай ишенип, ишенбей аябай өзүмө келдим азыр. Рахмат сиздерге, баарыңыздар колдонгонуңуз. Сиздерди да Кудайым колдосун. Бизге ушунча салым кошкон кыргыз элиме да рахмат. Жана сиздерге да рахмат, ушул компания сизге да рахмат. Кудайым сиздерди колдосун. Ишиңиздерге ийгилик, өркүндө өсө бериңиздер. Ушунча адамдардын сизге соо тийсин. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтыгы болсун. Биз бул жерге келдик, азыр бир үй бүлөгө үй тапшырганы келдик. Сиздер ал үй бүлөнү супер инфодон да көрсөңүздөр керек. Мына жашаткан үйүм ушул жер. Өзүм 4 балам бар, 2 кичине неберем бар. Бизге ого бейди мата бейди биз. Бул эженин өзүнүн эки кызы ДЦП менен оруйт. Анысы аз келгенсип, ошо эки кызын дагы бир зөкүр адамдар зороттоп кеткен экен. Ошол эки кыздын боюнда болуп, азыр ошо эки неберesi да бар. Азыр анан сиздер билсеңиздер керек, ушу Саудиядан Ислам деген энибиз курма салган. Ошо курманы элдер сиздер сатып алдыңыздар эле, биздин катталуучулар. Ошого биз азыр акча кошуп туруп, ушул инсандарга үй алып берели деп атабыз. Себеби эң тактыктуу ушулар болсо керек деп ойлойм. Себеби булар эже ДЦПда болуп оруйт, эки кызы. Андан тышкары ушундай зөкүрлөргө дагы туш болуп ушундай зороттоп кеткен. Канча заявление жаздык, канча аракет кылдык, бирок жыйынтык чыкпады деди. Азыр ушул эжени сиздер менен тааныштырып көргөзүп беребиз, Кудай буйрса. Ошо баардыгыбыз ушул биргеликте ушу эжеге азыр үйдү тапшырабыз, Кудай буйрса, иншалла. Кандайсыз эже, жакшысызбы? Кире берейик. Рухсатпы? Ата камерада бар эже. Кандай, жакшыбы ден соолук иштериңиз? Сиздин балдарыңызга подарка алып келдик азыр. Меники Азада. Айзада батырыңыз. Сиздики Гүлзада, Эски. Эскели аты, Сөт күйөө бекта? Машалла, Балам бу? Өбөсү. балаңыз, Мынакей. Эже бияка. Мынакей. Өбөсү. Өзүңүз бөлүштүрүп неме кылып коесузбу кичине? Балдарды неме кылып. Кана беркини алып келиңиз. Уктап атабы. Мынакей. Сиздин балаңыз бул, Меники. Сиздикине кайсысын берейик муну? Бул Сиздикине бериңиз, Моларды эже өзүңүз кийиштирип неме кылып коесуздар да, Туура келди. Сонун болду. Ана ойунчукту бул анакей. Бул аты ким болду эже? Эскели. Сеники. Эскелди. Кийимдерин анан эже бөлүштүрүп берип коет да. Бул? Бунун аты ким эле? Өбөсү. Эрболсун. Эко президент болот, Кудай буйрса, президент болот, да? Машалла. Сиздерди бага атанат экен. Анар эжекебизден Алла ыраазы болсун, кечеде келип сүйлөшүп кеткенбиз, эже мындай
жөнөкөй мындай инсан экен, мына үй бүлө. Бул кызыңыздын аты ким эле? Канча жашта тааныштырдыңыз? Бул улуу кызым аты Айзада. Уже 34 карап калды. 34, Айзаданын баласы бул эже, Эр болсун. Келечектеги президент бул, Буйрса. Анан бияктын эмеси? Бияк кичи кызым. Бул уже Гүлзада аты. Бул уже 33-кө карады. Ошондо экөөнүн ортосу 1 жаш элеби эже? Жок, 3 жаштан. 93 болуп калат. Бул канча? 93 экен, ошондо 30 немеде болуп калат экен, Неберелериңиз канчага чыкты эже ошондо? Буйрса бул ырыс келди улуусу бул кызымдан. Уже 2 чыгабыз. 2ге. Булчу? Бул 1 жаш 8 ай. Бул 2 ай ортосу. 2 ай ортосу, Мына урматтуу туугандар, бул эже кечээ дагы сүйлөшүп эме болуп кеткенбиз, эми ушунчанын аразынан Аллах Таала ошо эжени тандаган экен да. Болбосо мен ойлойм ушу эже эң тактыктуу кызы ушу үй бергенге ошо анар эже тактыктуу деп ойлойм да. Себеби эже дагы биякта кыздар ДЦП менен оруйт. Андан тышкары анандай да ситуация болгон, бирок ошого карабастан эже жашоонун тагдырдын сыноосуна сынып калбай аракет кылып, биз көрүп атабыз мындай жашынакай эле балдарын төрөп таштап кеткендерди көрүп атабыз эже. Бирок сиз ушундай жашоо менен күрөшүп, ушинтип багып өстүрүп, андан тышкары мына неберелериңиз дагы өстүрүп аткан сизге Алла ыраазы болсун. Кудай буйрса, Аллах Таала сизди унутпайт го. Азыр балдарды кийинтсеңиз, бул жакта алып барып туруп, сизге квартира бар. Квартираны ушу туугандардын бардыгы эле макул болсо керек, ушу эжекеге тапшырсак, Кудай буйрса, анан жаңы квартира ал, бүтүп ремонт кылып дагы анан күлүшүн эме кылып беребиз. Азыр сизди алып барып туруп, ушул жакты көргөзөбүз, Анан мына неберелери машалла эженин берген немеси экен да. Алланын берген бир берекеси, балким ушул инсандар келечекте мыкты болуп ошо эжекебизди сүйүнтөт, Кудай буйрса. Бош жумуштарда иштеп, элге жерге кызмат кылып, сиз сыймыктана турган неберелерден болот, Кудай буйрса. Ошого биз да дуа кылабыз. Эжекебиз өзү да Кудай буйрса намаз окуп баштайм деп атат. Пайгамбарыбыз айтат, 3 адамдын дуасы кабыл болот дейт го. Баягы зулум чеккен, кыйналган адамдарга барып зиярат кылсаңар, ошолордун акыбалын сурасаңар дейт. Экинчи ата-эненин дуасы, үчүнчү сапардагы дейт, Ошо эжебиз дагы бардык ушул салым кошкон, биз жана сизге чүнүн айтып курма келди. Ошо инсандардын бардыгына эжекебиз доо кылат, Барыңыздарга ыраазычылыгын билдирип атат, Кудай буйрса. Азыр калган үй бергенде алып барып сиздер менен чогуу көргөзөбүз, Кана буту. Бул жакта өзү да квартира экен эже бул жагы, Квартирага канча төлөйсүз эже? 10 миң төлөйм. 10 миң сом. Үй дагы ойлоп калбагыла, эженин үйү деп, бул эженин үйү эмес. Кичине ремонт кылып, жакпай кылып эме өтүп атат, ушул жака айына 10 миң сомдо төлөйт экен да эже. Балдарын да багыш керек, анан квартиранын акчасын да төлөш керек да. Ошого мынакей эжекебиз действительно батыр энелер экен да. Алла ыраазы болсун, мен көрүп аябай ыраазы болуп атам эжекегечи. Компания келдик, Артвин деген компанияда биз ушул биздин дос балдарыбыздык болот эже. Анан булар да кайрымдуулук менен иш кылган балдар. Азыр Анар эжен айтып атат, Кудай буйрса, үйдө эле берип койбостон, Кудай буйрса, үйдө ичинде ремонтундагы ушулар жоопкерчиликке алып, мебелин бардыгын коюп беребиз деп атат. Бул жигиттерден да Алла ыраазы болсун. Аллах Таала тапкан ашына береке берсин. Азыр биринчи эмес, канча 3-үчү үй ушул кайрымдуулук боюнча алып атабыз. Бардыгын өздөрү жасап неме кылып берип атат. Кандай сезимдер болуп атат Анар эже? Буга чейин үйүңүз болгонбу Анар эже? Жок. Биринчи жолу, мына Кудай буйрса. Кече Анар эжеге да айттык. Ушунча адам биз көп издедик. Кайсы эже татыктуу деп карап мына эжеке биз көрүп атабыз. Келе төрөттөр эле таштап кетип аткан эжеке ушундай болсо дагы балдарын таштабай мына ушундай тагдыр менен күрөшүп аткан эжеке Алла ыраазы болсун. Кудай биз азыр кирип чогуу үйдү тандап оформлять этейик, жүрүңүз. Эже этажга мындай биигирээктен алайыкпы же
алдынан эле алган го андай болот сизге. Өтө үйүктө 4 кыздарыңыз, балдарыңыз менен келип чыкканга, Анан кийин эле батыш тарапка караганда. Төрт жакшы го дейм. 4 болобу эжеке 4. Жарым саат убакыт бар экен, ошого бул жака эжелердин кыздарын кичине кийим алып берип коелу деп, кичине настроениесин көтөрүп так, документи дайын болгончо ошол жака баратабыз. Бисмиллахиррахманиррахим, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Биздер сиздерге кабар бергенбиз, баягы Саудиядан Ислам деген инибиз курма сатып, ошо курмадан сиздер алган акчадан түшкөн акчанын үстүнө кошуп, баягы эле Артвин компаниясына Адыл досубузга келдик. Адыл досуга Алла ыраазы болсун. Баягы көз айсыз кызыбызга да ушундай кылып берди эле. Азыр да себестоимость менен, себестоимость кылып койбостон деле анын ичинде мебелдер менен баарын бүтүрүп берип атат. Адыл, Аллах Таала жашооңо, өмүрүңө береке берсин. Мына ана эрежени бүгүн кубандырып атабыз. Бир үй бүлөлүү кылып атабыз, Кудай буйрса. Ана эрежеден Алла ыраазы болсун. Ушундай кыздар ушундай тагдырга сыноосуна туш келип калса дагы таштап койбой кыздарын карап, небелерин карап, кече биз сүйлөшүп калдык, келечекте Кыргызстанга кызмат кылган небелериңиз, балким ушу сиздин ырыстыгыңызда, сиздин тагдырыңызда сизди бага турган, сизди мындай эл менен сыймыктана турган инсандардан ушул сиздин небелериңиз чыгар, Эки дүйнөдө бактылуу болуңуз, эч нерседен кем болбоңуз. Анан Адыл бир эки сөз айтып койсун. Адыл досубузга Алла ыраазы болсун. Биз кайрымдуулук боюнча баары ушул жака келип атабыз. Адыл мына бир дагы сөзүбүздү четке какпай, давай любой время келе бер досум деп, биз дагы карап турбайбыз деп, Кудай буйрса, мына жоопкерчиликтин баардыгын өзү алып атат. Азыр өзү сүйлөп, күлүш тапшырып койсун, Бардык мактоолор Алла Таалама, Алла ыраазычылыгы үчүн биз дагы кылып атабыз, колдон келишинче. Ушул сиздер ушул Батирде көп жашап, бактылуу жашап, ар дайым ушул жерден балдардын күлкүсү өчпөсүн. Сиздер ушул жерге киргениңиздерде буюрса биз ал жерде ремонтун кылып, бардык мебелдерин ал жерде жасап, сиздерге жашаганга ыңгайлуу кылып, сонун кылып бергенге аракет кылабыз. Рахмат, бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Алла Таалам эки дүйнө бактылык берсин сиздерге. Рахмат чоң. Ана эреже бир-эки сиз өзүңүз кандай сезимдер болуп атат, Кудай буйрса. Жакында үйгө киресиз. Жакка тапшырабызбы? Бияка тапшырып коюу. Ана эрежеге берип коебуз. Ошондой. Бул биздин компаниядан Белек, документтердин баардыгы бул ичинде бүттүк, кол сизде болду. Сиз жакка ана эреже бир-эки сөз сүйлөп коюңуз. Аябай бүгүн ушундай күн башкача болуп атабыз. Аябай ишенип, ишенбей, аябай өзүмө келдим азыр. Рахмат сиздерге, баарыңыздар колдонгонуңуз. Сиздерди да Кудайым колдосун. Бизге ушунча салым кошкон кыргыз элиме да рахмат. Жана сиздерге да рахмат, ушул компания сизге да рахмат. Кудайым сиздерди колдосун. Ишиңиздерге ийгилик, өркүндө өсө бериңиздер. Ушунча адамдардын сизге соо тийсин. Не демекмин дагы? Аябай өзүмдү жоготуп атам. Сүйүнүп, аябай башкача болуп атам. Чакырып дуа кылдырып, Кудай буйрса, баардыгына Алла ыраазы болсун. Буйрса. Артвин компаниясына кызмат кылып аткандар, ошол жерден башка сатып аткан балдар, сатуучулар, баардыгы куруп аткандар, строительдердин баардыгы, кайсы ушул жерде тиешелүү кызмат кылып аткандардын баардыгына Аллах Таала жашоосуна, өмүрүнө береке берсин, эч нерседен кем болбосун. Артвин компаниясына кайрылсаңыздар болот. Любой время сиздерге мындай ыңгайлуу шарт, ыңгайлуу бааларды ар дайым сиздер үчүн кызматта. Досум, Алла ыраазы болсун, Жумбай, сага да Алла ыраазы болсун. Ушундай токтотпоо кызматтарыңар жолунда. Аллах Таала кыяматта кайтарып берсин иншалла. Рахмат сиздерге да, ыраазы болсун. Алла